Ассаламу алейкум. Биз мурунку сабакта тексттермен иштегенбиз. Бүгүн башка элементтермен иштегенди үйрөнөбүз. Азыр экинчи листке өттүм. Экинчи листти басып койдум, экинчи листке өттүм. Плюс белгисин басам. Биз тексттерди жазып көргөнбүз. Могул жерден башка тексттерди да өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот. Анан мен элемент деген кирем. Элемент бул жерде сүрөт коебуз да. Мисалы үчүн азыр глобус деп жазган үчүн глобус чыкты. Сүрөттү алабыз. Анан нол төрт бурчунда турган тоголокто басып туруп, анан кичинертип чоңойтуп алабыз да өзгө керектүү. Мисалы үчүн азыр муну ушул жерге коюп чоңойтуп, анан сүрөттүн ортосун басып, каалаган жерге жылдыра беребиз. Койдум. Анан бул жерден эми сүрөттү кантип өзгөртөбүз? Бул жерде сүрөттү баскандан кийин эффект, фильтр, настроить, обрезка, повернуть, анимация, прозрачность, расположение, ушундай нерселер бар да. Ушулар менен таанышабыз азыр. Мисалы үчүн бул жерде мына заменить деген бар. Ушуну баса турган болсок, ушул сүрөттү алмаштырабыз да. Эгер боло турган болсо, азыр бизге бунун кереги жок. Эми көрсөтүп койдум да. Анан эффект дегенди басабыз. Эффект басып туруп, бул жерден кандай эффектти кое алабыз. Билебиз, биз бул жерден сүрөттөрдүн аркаңкы фонун болсо өчүрүп кое алабыз. Болбосо бул сүрөттөрдүн бул жерде эффекттерин кое алабыз да. Мисалы үчүн муну баса турган болсом, shadow. Бул аркасында бул ичине киребиз, shadowдун ичинде да бул жерде кандай болот? Бул көлөкө түшүрүп берет да. Үчүн ушуларды кое аласыз. Карасаңыздар, көлөкөсү уже пайда боло баштады да. Нар жакка турат. Готов кылабыз. Мына уже биз сүрөттө аркасында көлөкө пайда болду. Башка эффекттерди да көрсөңүздөр болот. Бул жерден каалаган эффектти коюп. Кайра X'ти басып чыгып кетем. Андан фильтр деген бар. Ушуга киребиз. Азыр менде интернетим бир аз начар болгон үчүн жана функциялары дагы, мунун функциялары көп да. Анан загрузка болуп жакшы иштеп атат да. Мынакей биз фильтрга кирдик. Фильтрга киргенде бул жерде бизге көрсөтүп атат кандай фильтрде болсун. Ушул сүрөттөгүдөй болуп калат. Азыр муну баса турган болсом, сүрөт ак кара түскө боелуп калыш керек. Азыр менде интернетим начар. Жакпай, азыр жакшы иштеп атат. Ушул жерден өзүңүздөр көрүңүздөр. Басып туруп, анан мол түгүндөгү бир мол жерден бир фильтрди тандайсыздар. Тандагандан кийин анан бул жерде болуп турат да. Ушуну нары бери кылып жылдырып көрсөңүздөр, сүрөттөгү фильтрлер өзгөрөт. Андан кийин настроить деген басабыз. Настроить басканда бул жерде сүрөттүн яркости, контраст, насыщенность, оттенок деген ушундай сүрөткө берилген бул жерде настройкалар бар. Ушуларды өзгөртүп көрүңүздөр. Мисалы үчүн буяка жылдырыңыздар, буну буяка жылдырыңыздар. Сүрөттө эмне болуп атат ошону байкайсыздар да бул жерде. Бул жерден көрүп атасыз, сүрөттөрдө бир нерселер өзгөрүп атат азырчы. Муну керек учурда бардык учурда эмес, муну керек учурда гана колдонобуз. Менин интернетим слаб болгондуктан азыр жакшы көрсөтпөй атат. Анан бул жерде обрезка деген бар. Обрезканы басабыз. Бул деген сөз бул сүрөттүн кыркыш керек болгон учурда да төрт бурчтогу ак болуп калды. Ошону акты мында алып жылдыра турган болсок, мына сүрөттү бул кыркат да. Анан готовону басып коебуз. Ушул сүрөт кыркылды. Чоңойткондо сүрөттүн жарымы келет. Анан мындай жерге коюп коебуз. Сүрөттү басабыз. Баскандан кийин мына перевернуть деген бар. Бул ушул сүрөттү айландырып берет. Көрдүңүздөрбү? Азыр отражение по горизонтали дегенде бул жерде горизонталдан алмаштырып берет да. Сүрөттөрдү кээде алмаштырыш керек болгон учурда ошол жерден алмаштыра беребиз. Кайра X басып кетем. Анимацияны басабыз. Жана мен анимацияны көрсөткөм. Ушул жерден биз өзүгө керектүү анимацияны тандап басып койсок, сүрөт ошол анимацияда келет. Андан кийин прозрачность деген бар. Прозрачность басабыз. Бул сүрөт азыр бизде 100% көрүнүп турат да.
анан 50% коюп койсок мындай көрүнбөй акыры жок болуп кетет. Ушундай кылып прозрачный кое алабыз. Анан могу сүрөттөрдүн жайгашуусу. Мисалы үчүн сизде бири азыр көрсөтөм ушуну. Азыр бизде бир сүрөт болду. Анан экинчи сүрөттү алып келем. Алып келсем, биринчи койгон сүрөтүм онун аркасына өтүп калды. Ушуну астына өткөрүш үчүн биринчи сүрөттү белгилейм. Белгилеп туруп, анан бул жерде расположение деген бар, ошону тандап туруп, муну назад кылып коюшум мүмкүн. Назад кылып койсом, мунун аркасына өтүп кетет. Болбосо бул жерде поверхном краю дейт, үстү жагы гана өтсүн, түгү жагы өтпөсүн деген бар. Ортосунан болсун, түгүнөн болсун, оң жагынан, сол жагынан, кыскасы сиздерге кайсы жагы керек болуп турмаса, ушул жерден ошол нерселерди монтип тандап кое бересиздер. Анан бул жерде вперед назад деген сөз ушул тексттин аркасына, сүрөттүн аркасына же астына. Азыр муну вперед кылсам астка чыгат, назад кылсам бул аркага чыгып калат деген сөз. Расположениясы, жайгашуусу ушундай болот. Нас дивнут деген ушуну басабыз, анан бул жерден кармап муну кыймылдата беребиз деген сөз. Бул жерден оңго үстүгө деп жылдырабыз да. Аны бул жерден кылбастан эле сүрөттүн өзүн кармап кыймылдасак болот. Информация, сүрөт тууралуу информация беребиз, комментарий беребиз, анан ссылканы коебуз. Ссылка бул жерге кандайдыр бир сайтка ссылка же болбосо кандайдыр бир текстке же презентацияга ссылка берсек болот. Мисалы үчүн азыр эмени бастым, сүрөттү. Анан сүрөттү басып туруп, бул жерден ссылка дегенге кирдим. Анан добавить ссылканы басам дагы, бул жерден билесиңби, презентация без названия дейт. Бул жерде керектүүлөргө биз ссылка беребиз. Мисалы үчүн азыр страница, ушул документтеги страницаларга биз не кылсак берет, көрсөтүп берсек болот. Мисалы үчүн без названия деп турат. Ушуну басып коюп туруп, анан бул жерден ссылканы берип коебуз. Ушул ссылканы басканда жанакы глобусту бассак биринчи бетке өтөт. Аны үчүн муну карайлы. Бул жерде ушул презентацияны көрүүчү атайын баскыч бар. Ушуну басам. Глобусту басам. Көрдүңүзбү? Биринчи бетке өтүп калды. Ссылка мында ушундай иштейт. Биз бүгүн ушул видеону көрүп чыктык, сүрөттү көрүп чыктык. Ал жерде бардык настройкалардын эффекттерин көрдүк. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына жетти. Эми кийинки сабакта көрүшкөнчө.